Мен өзім жөнінде кичине айтып кетким келди. Вернее, мен эмне менен заниматься этем. Жашым 48-те. Мындан почти 4 жыл мурун Америкага көчүп келгенбиз. 40-тан кийин уже биз өзүбүздү уже барлыкка даярдап, биз үчүн баары бүттү деп, окуганы кеч деп, бирдеме үйрөнгөнү да кеч деп өзүбүзгө мондой планка коюп коебуз го. Жок, мен ошол планканы наоборот буздум. Жашым канча? Ошондо 44 жашымда, даже 45 жашымда ушу через Мексика границасы аркылуу Америкага кирип келдик. Эл катары ушу асайлым сурап, биздин асайлым бирок политикага байланыштуу эмес. Эч кандай правительствону башканы жамандап келгеним жок. Биздин өзүбүздүн жекече кейсибиз менен келдик, балам менен. Америка чынында жагат эле. Бирок Американы мечтаңа киргизиш да бул кыйын нерсе го. Бирок аракет кылсаң болот экен. Бизди ошол жактагы ситуациядагы тезирээк түрткү болду чыгып кетишибизге. Мына ошентип мечтабыз тезирээк аткарылып калды. Меники ушундай экен. Бирдемени мынтип ойлонуп койсом, ушу тездетилген түрдө берилип калат да. Анан бул жака келип, тил билбейм. Англис тилден жакшы окугам, бирок иностранный факультетте дагы 2 жыл окуганмын, бирок канча жыл болуп кетти ага, 20 жыл болду. 2 жыл окуп, анан юридическийде да окучу элем. Кайненем 2 окууда окуган не деген келин бул дегеннен кайненеме жакшы көрүнүш үчүн инфагымды таштап коюп, юрфагымды калтыргам. Ошондо наоборот кылышым керек экен эле. Анан кийин углубленно мен ойлогондо эмесмин, что английский мага будущим керек болот деп. Бирок произношением, тамгаларды тааныганым, шатырата окугандарым баары, конечно, пайдасы тийип атат. Ошо 20 жыл мурунку калып кеткен мени ошол памяттин ошол точкасына киришке туура келип атат. Тил билбей деле жумуш кылдым. Уборка. Бул жакта 6 ай колледжге барып англисче окудум. Но я не думаю, что я продвинулась. Бирок көчөдө жоголуп кетпейм, нанымды таап жейм, кылган ишим кылам. Ошентип Америкага келгенде өзүң вынужден өзүң окутушуңа туура келет экен. Потому что ар дайым эле пол жууп жүрө бергим келбейт да, или доставка кылып жүрө бергим келбейт. Ошон үчүн бул жакта Америкада эмнегедир ушундай түрткү болот экен. Өзүңдүн образованияң тууралуу иштегенге. Анан карап турсам, айтиге барсамбы дейм дагы. Өзүмө IT сферасында таптакыр көргөн жокмун. Мен үчүн жанагы ичиндеги коддорду окуш, коддорду жатташ мен үчүн катастрофадай сезилди. Менин мээм жөн эле мээ эмес, бул байкуш мээ инсультту көрдү, инфарктту көрдү. 15-тей, даже 15-тен ашык болуш керек, наркозду көрдү. Ошон үчүн бирдемени кабыл алышым кыйыныраактай сездим да. Ошон үчүн IT сферасына жологон жокмун. Бирок эмнегедир ушул трейдингди тандап алдым. Трейдингке жолу өтө татаал экен. Эч оңой эмес. Бирок трейдингдин эмеси жакты, ушул английский требованиясы жок да. Адам өзүң менен өзүң жекече отуруп изучать этесиң. Новостилерди көрүшүң керек обязательно. Мына азыр мисалы Трамп ответный санкцияларды көп кылып аткан үчүн айрыкча мына Китайга ответ берди. Обратно Китайдагы ответ берип койду. 35-32% санкция менен
Мына ошолордун негизинде азыр обвал биржа болуп атат. Бүт мисалы S&P 500 ошого окшогон акциялар баары ушундайынан ылдыйга түшүп кетти. Мына ошолорду изучать этем. Мен основной золото менен торговать этишти үйрөндүм. Золотодо так. Золото ушул акыркы 6 ай ичинде баары бир золотого да таасир этиптир, обвал болду. Бирок анчалык эмес, потому что золото уже потолокто жүргөн. Золото мындан чыкты, түшпөйт экен, потому что кендерибиз азайып атат дагы. Кендерибиз азайып атат. Айрыкча мен золотонун долларга болгон соотношениясын иштеймин. Мындай азыркы ситуация мен иштешиме жакшы жардам берет деп ойлойм, потому что мен золото уже потолокто турганда мен иштей албай аткам, потому что неопределенность, да, может свалиться, может еще дагы кете берет, потому что 6 айдан бери золото только потолок кылып, бул жагын угадать этиш кыйын болуп атты да. Ошол бир кылган ишим ушул. Мен молодец болуп, ушунча башым иштебейт, мен мээме бирдемени сактап калышым кыйын деп, наоборот өзүм кыйын жолду тандап алыпмын. Но уже 2,5 жыл болуп калды изучать эткениме. Стабильный акча чыгара элекмин, но акча чыгарып турамын. Ошону эң жакшы көрсөткүч. Ар бир эле трейдерлердин историясын окусаң, ошол 3 жылдык тепкичти басып өтүшкөн экен. 3 жылдан кийин анан трейдинг мөмөсүн берип баштайт, конечно. Мен бирдемени айта кетейин дедим, Кыргызстанда ошо трейдинг окуткандарыбыз бар экен да, көрүп калам. Анан бай жанагылардын сүйлөгөндөрүн угам дагы. Бай дейм да. Потому что трейдингди андай оңой нерседей берип коюшат да. Келип окусаң, анан кийин жакшы болосуң. Анан сен Москвадагы анан мыяктагы акчаларыңды сактай албай атасың. Келсең трейдингде как будто сактап бере тургансың. Жок, трейдингке биз тындырбай билимибизге ушунда мисалы 2,5 жыл болсо дагы биз стабильный заработкка жете элекпиз, потому что тынбай билимиңе инвестиция кылып, тынбай ушул трейдингке салынган мисалы $50, $100 болсо дагы ошону өзүңө окууга инвестиция деп билишиң керек. Биз ушул Америкада иштеп туруп, мен эмнени айткым келди, мы можем позволить себе кичинеден акча чыгарып турганга, таштап атпай. Кыргызстандагылар эмне $100 мисалы $100 салып койсо, аны жедирип койсо көңүлү сууйт. Мына ошолорду башында эле точ айтыш керек да, потому что буга жетиш үчүн 3 жыл керек деп мен мындай кепилдик менен айта алам да, потому что 3 жылсыз 3 жылда да графикти ушу көзүңө кандырып бүтпөйсүң. Мен дагы ушу 3 жылдан бери отурам, ошондо дагы графиктин неопределенный эмелери бар. Неопределенный иштерди кылып берет, кыймылдарды кылып берет. Мен көбүнчө волналар менен иштейм. Ошол волналарды абдан жакшы түшүндүрүш керек. Биздикилерге көп эле көзүнө чөп сала бербегиле деп айтмакчымын да. Биз ушул Америкада туруп кичинеден ушинтип акча чыгарып, ошону секин таштап койбостон, бир күн дагы таштап койбойбуз. Таштап койбостон изучать этип атабыз. Не демекчимин? Биздин Кыргызстанда окутуп аткандар ачыктан эле айткыла, байкуш бир жерден таап келген акчасын берсин силерге. $500 окутасыңар, $1000 окутасыңарбы, берсин. Анан нар жагына улап кетишичи.
нар жагын оолап кетишичи. Муну ар күнү таштабаш керек да. Ар бир трейдерлердин историясын окусаңар, мен мисалы уже бир 20-30 чакты трейдердин ушу басып өткөн жолун билем. Ар бир эле 3 жылдан кийин баш көтөрөт. 3 жылга чейин канчалаган акчалары кирет. Мында трейдерде выживает. Последним остается тот, кто до конца ошол графикти изучать этет. Графикти жөн эле изучать этпейсиң да, акча саласың. Демо-счетто отура берсең, страхты жоготуп коесуң. Демо-счет без страха. Бияка да кыймыл кыла бересиң, бияка да кыймыл кыла бересиң, потому что анын ичинде 100 миллиондогон даже акчалар болот дагы. Ал позволяет да, ошо волна, мисалы мындай кылып, анан кайра кайтып келет, кайра мындай кылат. Ошо кайтып келген жактарында кайра плюска кирип отура берип, мен 100 миң, анан 20 миң кылдым деп мактанып аласың. Ишенип аласың дагы, анан реальный счетко келгенде тап эле бир жеп салат. Потому что реальный счетто сенин акчаң саналуу. Биякта элестет 100 миң менен торговать этесиң, биякта $100 менен. Но 100 миңдин бир эле эмитип силкингени туура эмес позицияда кирген болсоң, сен $100 хоп этип эле жеп кетет. Мына ошолорду угадать этиш керек, стратегияны күтүштү билиш керек, кайсыл убакта киришти. Мен, конечно, преподаватель эмесмин. Мен просто басып өткөн жолумду айтып атам. Мен дагы эле стабильно заработок кылам, но нестабильно. Мен постоянно бирдей мындай акча чыгарып тура албайм, потому что мага дагы эле билимим жетишсиз. Ал билимимди жетиштириш үчүн дагы вкладывать этишим керек. Ошол бир кылган ишим, жашым паланчага барып калды деп дебестен, ошону күнү түнү изучать этип, конечно, балама рахмат. Балам көп нерсени айтып турат, көрсөтүп турат, акча салып берет. Мына ошонун негизинде буюрса кейинки дагы бир 6 айдан кийин баш көтөрүп, мен трейдермин деп айта аламын. Мен трейдерден гана жашайм деп айта аламын. Пока что антип мактангым келбей турат. Дагы бир кошумча иш, дагы бир иш жасаймын. Аным ушинтип азыр көрсөтөм. Мен ежедневник, планерка, мисалы мындай азыр аялдарыбыз үчүн, кыздарыбыз үчүн ушундай ежедневник чыгарып атам. Атайын розовый, нежный цветте жасадым. 80 барактан турат. Бүгүн азыр описанияларын жазып, содага киргизем. Бул менин рабочий столумду көрсөттүм силерге. Азыр сатуудагысын көрсөтөм. Сатууга киргенин. Candle direct. Мынакей. Мына синий тетрадьдарым. Булар уже сатууда. Review leaf деген бул уже сатууда, живой деген. А муну азыр каралып атат. Муну кече эле жасадым. Аябай сонун чыкты дизайндары. А бул эки китебим дагы живой уже сатууда турат. Бай Карабаева Камила деп. Мына ушундай иштерди кылам. Бул дагы сени алаксытат. Амазондон иштеш оңой эмес экен, өтө оңой эмес экен. Муну да ийне чейин али англисчени билбейм деп алып, булардын баарын изучать этишке туура келди. Дизайндарын жасайсың, строкаларын, ичинде кандай сызык линия болобу, в клетку болобу, ичинде аффирмациялар жазсаң болот, напоминание, даталар, календарлар, мына ушундайларды киргизип, ошону жасаймын. Буга дагы бир муну основной мен кечинде отуруп алып жасайм.
күндүзү саат 1-ден 5ке чейин торговать этем биржада. Андан кийин бул ошол дептердин, планерка, ежедневник, дневник благодарности ушулардын пландарын түзөм, дизайндарын түзөм. Бул өзүнчө бир хоббидей. Ушунчалык эс аласың. Жана сонун бир өзүңүн проектиң да мына өзүң менен колуңан жаралып аткан бала, ошон үчүн сүйүнүп, соодага уруксат бергенде андан сүйүнүп ушул жумушту кылам. Анан пока ошол жумуштарым. Уборка кылчу элем, уборканы биротоло токтоттум. Уборкага рахмат. Ошол уборканын акчасын артынан ушу жактарга келип, Гавайиде шаарда келип, балам менен жашап калдым. Бул биздин акыркы точкабыз. Америкадагы балам экөөбүз 49 штатты айланып, 50-штатта жашайбыз деп күлчү элек. Бир 30дай штатты айланып көрдүк. Ошол Гавайиге келип жашап калдык. Башыбызда, конечно, ар демелер өттү. Менин каналыма кирип көрсөңөр болот. Мен сонун бир кичинекей өзүм репортаж даярдадым. Мен кантип көрсөңөр болот. Мен кантип работодателиме судебный иск даярдап жатам. Эмне үчүн ошого батындым мен? Потому что ал өзүбүздүн эле боолдоштор, биздин работодательдер бирок кылып аткан иштери акылга сыйгыз, мындай адамды кул катары кабыл алган работодатель болуп чыкты. Бир эле мен эмес, бир 12 адамдын кайрылуусу болду. Мына ошонун негизинде дагы кийин дагы ушу башка адамдар ушулардан страдать этпесин деген мааниде ушу судебный иск даярдап атам. Баары бир юристтигим бар. Обидно болду. Кантип ушинтип юрист болуп туруп, хотя бы ошол жерде окуган эмемди, билимимди сыйлабаймынбы деп ошо соттошкон атам. Азыр эмес, бирок баарын даярдап атам. Укса дагы капы болсо болсун, башка болсо болсун, мындай жоруктар Америкада жоопсуз калбашы керек. Биздикилер биз жактан келип алып эле боло берет. Эч ким көрбөйт. Биздикилер айтпайт да. Айтпайбыз да, койчу, бир-эки айтып калабыз. Мусулманчылык кылайлык деп. Алар мусулманчылык кылбай аткандан кийин бир эле мен ошондой кылсам, мен туруп кетем. Көз алдымда 6 адам болду. Келе бергенден кийин вообще алардын саны 12ге жетти. Ушу судебный иск беришке туура келип атат. Бизден келген мошенниктерди конкретно эле ордунда эле наказать эткиле, потому что кайра эле бизге окшогон бирөө страдать этет. Аллахым айтат го, момун мусулмандын жолунда, мисалы, отун жатса, таш жатса, ошону минтип алып коюш керек экен. Ошол дагы сооп экен, потому что башка момун мусулманыбыз кетип атып ошол жерде мүдүрүлүп кетиши мүмкүн. Мына ошон үчүн ушуларды сот аркылуу наказать этишти, чечтим. Ал жерде ситуация жакшы эмес. Мен авария болгом, кабыргам сынган. Мындан чыкты, сотко бере турган эле ситуацияда. Мына ошондой Гавайидеги эжеңердин кылган жумуштары. Бирөөгө карындашмын, бирөөгө эжемин. Ошол зериккенимен, бул дагы менин бир жумушум да. Бул трейдинг, ежедневник, тетрадь, планерка ушуларды чыгарганга плюс бул менин YouTube каналым, Instagram канал ачтым. Гавайиге келип жалгызсырап мына ушундай иштерди кыла баштадым. Өтө кубанычтамын ачканыма. Кичине болсо дагы бул убактың кичине болсо да адамды зериктирбейт экен. Анан силерден күткөнүм, конечно, мага подписка болгула,
лайктардан баскыла, комментарий жазгыла. Гавайиге келем десеңер, жолугам десеңер, обязательно сөзсүз жолугам. Мени унутпай, алыстагы эжеңерди зериктирбей менин каналыма кирип, колдоп, менин кылып аткан иштерим туурабы, туура эмеспи, же каарыганда алып калдымбы? Конечно, каарыгандын биринчи ступенькасында турабыз, ошондо дагы моюн сунбай адамды окутса болот экен деген маанини түшүндүрмөкмүн да. Эч качан эч нерседен башыңар чөгөрүп калбагыла. Любой проблема келгенде ал сөзсүз уже чечилген жыйынтыгы менен келет. Просто силер күтүштү билгиле. Аллах бир жамандык берсе, анын артынан секип 10 подаркасын бекитип койгон болот. Ошону сабырдуулук менен Аллахка шүгүрлөр айтып, ошонун жеңил жолун берчи мага Аллахым десеңер, секин ушинтип 10 подаркасын чыгарып бергенде силер жанагы кыйынчылыкты бекеринен көрсөткөн эмес экен силерге деп түшүнүп каласыңар. Ошон үчүн менин башыман өткөн нерселерди айтамын, мүмкүн силерге сабак болор, мүмкүн силерге ошол нерселерди кылбастырсыңар, мүмкүн мага окшоп силер дагы өзүңөрдү окутарсыңар. Эч качан билимдин кечи жок экен деген ошол мен айтмакчымын. Силердин акылыңар соо, меникиндей 15-20 наркоз алган эмес, башка көзгө жеген эмес. Ошон үчүн өзүңөрдү окуткула, менден сурагыла, сураган нерсеми каяка кириш керек, эмне кылыш керек. Мен, конечно, процессе ютубум жаңы эле тартып баштадым. Тартып жүктөп турам. Подробно азыр мындай үстүртөн эле эмне жумуштарды кылганымды айттым. Трейдингим жөнүндө дагы, стратегияларды кандай иштейм, бул китептерди, бул дептер, ежедневниктерди чыгарышка кантип кирдим, каерден жасаса болот, кантип соодага алып чыкса болот, кандай документтер керек бул үчүн, кантип регистрация кылса болот сурасаңар, мен дагы кеңири, эгерде суроо жооп болсо, мен ушул жөнүндө тартып чыгарып турам силерге. Силерден лайктарды күтөм. Жанагындай комментарийлерди жазбагыла мага. Мен и так башым ооруган. Мени просто колдоп эле жазып койгула. Хейтерлер, пожалуйста, мынтип эле өтүп кеткиле.